Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, эфирде күндөлүк программасы. Азыркы тапта Франциянын борбору Париж шаарында жайкы Олимпиада оюндары кызыгуусун арттырып жаткан учуру себебинде мелдештерге кыргыз спортчулары катышып баштады. Алгачкылардан болуп Денис Петрашов сууда сүзүү боюнча 100 жана 200 метр аралыкка жарышка түштү. Тилекке каршы 100 метр аралыкка Денис Петрашов жарым финалга чыга алган эмес. Бирок анын мыкты даярдыгы дал ушул 200 метр аралыкка эле. Анын жыйынтыгында Петрашов жарым финалга чыга алды дагы дүйнөнүн мыкты делген спортчулары арасында жалпы көрсөткүч боюнча 14-чү орунду камсыздады. Бул көрсөткүч Кыргызстандын тарыхында чоң тамга менен жазылат. Себеби дегенде буга чейин Кыргызстандын Олимпиадага катышкан суучулдары бир дагы жолу жарым финалга чыга алган эмес. Өз өлкөмдүн атынан Олимпиада оюндарына 3-чү ирет катышып жаткандыгым үчүн мен үчүн чоң сыймык деп Денис Петрашов бул Олимпиада оюндарын жыйынтыктады. Андан соң кыргыз көрөрмандары өз назарларын татамиге бурушту. Себеби дегенде дзюдо боюнча кыргыз спортчулары Кубанычбек Айбек уулу жана Эрлан Шеров күрөшкө чыгышты. 66 килограммга чейинки салмакта Кубанычбек Айбек уулу тилекке каршы алгачкы атаандашы Украин спортчусуна жеңилип калды. Ал эми 90 килограммга чейинки салмакта Эрлан Шеров алгачкы атаандашы кубалык спортчуну жеңгени менен кийинки атаандашы испаниялык атаандашына жеңилип калды. Бул беттеште өзүм ката кетирип алдым деп бул беттешти Эрлан Шеров жыйынтыктаган. Эки дзюдочубуздун ызалуу жеңилишине көрөрмандар иштери ачышып калышты. Париж Олимпиадасы жаңжалдарга бай болууда. Анын бири ат спортунда өзгөчөлөндү. Британиялык Шарлотта Дюжарден Олимпиаданын 3 жолку чемпиону мелдештерге чыга элек жатып Олимпиада оюндарынан четтетилди. Буга себеп анын 4 жыл мурунку видеосу интернетке тараганы белгилүү болду. Бул видеодо Шарлоттанын өз атына болгон аяосуз мамилесин көрүүгө болот. Анда эмесе бул видеого назар салып көрсөк. Бул видеодо Шарлотта өз атын 24 жолу аяосуз сабаганы көрүүгө болот. Андыктан мындан соң эл аралык ат спортунун федерациясы бул видеону көз жазында калтырган жок. Жыйынтыгында Шарлотта Олимпиада оюндарынан четтетилген тышкары жалпы спорттон 6 айга четтетилди. Ат сыйлабаган абийир таппайт деген сөзгө Шарлотта эми маани берет окшобойбу? Дагы бир жаңжалга Канаданын кыз-келиндер футбол боюнча курама командасы туш болду. Буга себеп алар атаандашын дрон менен аңдаган үчүн болду. Жаңы Зеландиялык курама командасынын маштуурчулар штабы өз матчыларында аларды дрон менен аңдып жатканын билип калышып, полицияга арылышкан. Мунун жыйынтыгында бул дрондор Канада курама командасынын маштуурчулар штабы аңдып жатканы белгилүү болгон. Мунун жыйынтыгында FIFA тарабынан чара көрүлүп, Канада курама командасынын башкы маштуурчусу Беверли Присман баштаган жана анын 2 жардамчысы бул Олимпиададан тышкары 1 жылга футболдон четтетилди. Ошондой эле Канада курама командасы 6 упайга кемитти дагы. Анын жыйынтыгында Канада курама командасы буга карабай өз тайпасында 3 упай менен чейрек финалга чыга алды. Жана дал ушул чейрек финалда Германия менен кескелет. Эми көрөрмандар кызып жаткан учуру. Себеби дегенде Токио Олимпиадасынын учурдагы жеңүүчүсү Канада курама командасы мындай чырдан кийин дагы Олимпиада чемпиону боло алабы деген суроо жаралбай койбойт. Күндөлүктү жагымдуу жаңылык менен жыйынтыктайлы. Бул Олимпиада оюндарына катышып жаткан жалгыз мушкерибиз Мунарбек Сейитбек уулу жеңиш менен баштады. Анын алгачкы атаандашы 57 кг салмакта кубалык атаандашы болду. Беттештин биринчи раундда калыстар жеңишти кубалыкка спортчуга беришсе, экинчи раундда Мунарбек мыкты болду. Ал эми үчүнчү раундда кубалык мушкердин кашы жарылып, беттеш токтотулган.
Жыйынтыгында бул беттеште упайлар саналып, Мунарбек жеңүүчү табылды. Жеңиштен соң Мунарбек Сейитбек уулу көрөрмандарына кайрылды. Assalamu alaikum, Elin. Allah Taala nasip kılgан бойду уттук. Эми дагы кийинки бойлорду Кудай мирсе утуп, Кыргызстанга чоң жеңиштерди апарабыз деген ниеттебиз. Рахмат чоң. Эми чейрек финалда Мунарбектин атаандашы америкалык Джамал Харви болот. Бул атаандаш оңой атаандаш эмес, себеби дегенде сүйүүчүлөр арасында 2021 жылкы дүйнө чемпиону болот. Эгер деле Мунарбек бул беттешке жеңишке жете турган болсо, анда Олимпиада медалы дээрлик сүрөтү тартылып калат. Андыктан кыргыз спортчуларына албан ийгиликтерди каалап кетмекчибиз.